Мысалы проектке кіргенде деле мынчалык эме кылбаш керек эле да. Чала проект болбош керек эле да. Ар бир үйдү үзүп салган, ушу 2 метр, 3 метр калтырып. Адилет Салайдин уулу тротуардын башаламан таризде салынганын айтат. Узундугу 400 метрди түзгөнү менен ар бир үйдүн тушунда үзгүлтүккө учураган. Жергиликтүүлөр курулуш иштери да шашылыш жүрүп, аз убакытта курулуш бүткөрүлүп, сапатына көңүл бурулбаган деген пикирде. Мына үзүк көрүп турасың, үзүк да. Мисалы ошо үзүк болгон жерден ар бир жерден көчүп атат. Мына уже башталды. Секин кайта үзүк жерлерине да бетон куюп коюш керек эле да. Анан булар айтып атат, ар бир үйгө кирген эмес, 4 метр калып кеткен. Билбейм канча метр бетон болгон. Жердин түгүнө көп деле кирген эмес да. Азыр оюлуп жүргөн жерди көрдүңөрбү? Толук кирген эмес жергечи. Ал барабар бар. Азыр уже кыш боло элек азыр. Кар жаа элек азыр. Бир кичине жаады. Кичине жааганы сезилип атат. Өзүңүздөр көргөндөй модайлында бүткөрүлгөн тротуардын абалы мына ушундай. Колдонууга берилгенине 1 ай болбостон жаракка кетип, жараксыз абалга кептелген. 1 чакырымдык тротуарды аймак курулуш жоопкерчилиги чектелген коому тендерден утуп, октябрь айында курулушту баштаган. Жергиликтүүлөрдүн сынын аталган мекеме четке кагып, курулушта бардык эрежелер аткарылганын айтат. Бардык технология соблюдение этилген, алдынан шагыл төшөлүп, трамбовка болуп, каток менен тебелетип, үстөн асфальт болуп, асфальттын туурасы 1,5 метр, калыңдыгы 5 сантиметр болгон. Как положено трамбовка болуп, основаниясында трамбовка болгон, асфальтта трамбовка болгон, баарын каток менен басып, чекесинен бетон куюлган, туурасы 20, биіктігі 20 кылып туруп, бетон куюп бергенбиз. Себептен паска киргизип жердин алдына. Анан тегиздеп койгон. Себептен азык ошогону менен суу кетиш керек да. Жалпысынан аталган курулушка жергиликтүү бийлик казынасынан 1 миллион 600 миң сом бөлүнгөн. Курулушту кабыл алган айыл өкмөт убагында кетирилген кемчиликтерге кайдыгер мамиле жасагандыктан учурда 1 ай болбой жатып тротуардын тамтыгы чыгып кеткен. Эки чекесин эми обязательно проект боюнча. Бул проект атайын проектный устав жасаган. Ал чекесине сантиметр канча болуш керек, жердин астына канча кириш керек деген замок болот да. Асфальтты эме кылып тура турганчы. Эгерде ал оюлуп кете турган болсо, анын курулушту көзөмөлдөөчү технадзор бар. Ал кишиге биз эгер барып көрүп, ошол айылдын айыл башчысы бар. Ал менен биргеликте комиссия менен барып көрөт бир сыйра. Эгерде баягындай болсо, ал ишкана кайрадан жасап берет ал. Курулушту жасаган компания менен айыл өкмөт ортосундагы келишимде 1 жылдык кепилдик каралган. Ага ылайык жолду курган компания бул убакыт аралыгында кетирилген кемчиликтерди толук калыбына келтирип, элдин талабын аткарууга тийиш. Нургелди Каныбек уулу, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.